60 жашка жакындаган Жамбы Жолдошова Базар Коргон районунун Карой айылында жашайт. Апасы үйрөткөн чеберчилик өнөргө 7-класстан тарта кызыгып баштаган. Колунан көөр төгүлгөн чебер айым дала кийим буюмдарды тигип көпчүлүктү кубандырган. Учурда койдун жүнүн тазалап шырдак жасоону көздөөдө. Жүндү иштетүү үчүн биринчи күзгү жүндү тандап алабыз. Аны каракка бөлүп, аны тытып, мындай кылып бардыгын тытып, тазалап алып, андан кийин сууну кайнатып, тегистеп коюп алып, сууну кайнатып туруп сээп, анан кийизди жасап алабыз. Мисалы үчүн алай жакта жүндөрдүн айырмасы бар экен, көл жакта дагы тыбыттуу келет экен. А бизде ошо жөнөкөй эле жайдары койлордун жүндөрүнөн алып жасай беребиз. Жамбы апа үйүнүн бир бөлмөсүн иш бөлмөгө айланткан. Алгач чеберчилик менен өзү жалгыз алектенчү. Акыркы 4 жылдан бери айылдагы 5 чебер аялы менен биргеликте бул ишти колго алды. Заманбап имарат, керектүү шарт жок болсо да, 6 апа табигый таза, кооз килемдерди жасап келишүүдө. Үйдө ишкер айылдар бар. Кандайсыңар? Жок, даярдап келдиңиз. Ооба. Кандай эмесе, ишти баштайлы. Жүндү ийрип, аны шалча кылып токуйбуз. Муну дагы жүн. Бул тердик. Аттын жабдыгы тердик болот. Пактадан жасалган шалча. Айыл тургундары кыздын севин жасатууга дал ушул чебер айымдарга кайрылат. Улуттук баш кийимдерди, айымдардын кийимдерин синтетика аралашмасы жок жасашат. Жасаган буюмдардын эмгегине карап сатыкка чыгарышат. Жүндүн жасалган шырдактын баасы 8 миңден 15 миң сомго чейин. Кыюуларын бычып алабыз, анан бириктирип тегип баарын. Анан өзгөчөлөнүп, немелери дагы бүт саймалар колго сайлат да. Анан бул чыныгы жүн үчүн ден соолукка аябай жакшы. Ушу өзүмчө эле кызыгып деле калдым. Мен андай деле шыгым деле жок өзүчү. Эми бекер отуруп, анан карасак айылда эже бизге үлгү да көбүнчө. Кызыгабыз мунун кылган иштерине, шырдамалдарына, мындай майда жүдө иштерди кыйын жасайт. Ошого биз деле кылсак, үйрөнсөк деп өзүбүзчө эле кошулуп кеттик. Калган кыркындыларды, мындай сөнерлерди, ине сайгыч, инелер сайып койсок бекем кармайт. Бала чакадан бийик болот. Кооздук дагы берет. Анан мындай сөнерлерди жакындарыбызга белек кылып берсек дагы сынбайт, сапатын бузбайт. Ушундай сөнерлерди жасайбыз. Мындай сөнерлерди машиналарга илип, кооздук үчүн илип койсок дагы болот. Кесипкөйлүгүн арттыруу багытында эл аралык уюмдардын жардамы менен окууларды өткөрүп турушат. Уз энелерди түйшөткөн маселе колдоонун жоктугу. Анткени эскилиги жеткен кийим тигүүчү техникалар жумушту артка тартууда. Быйыл айыл аймакты өнүктүрүү жылында жардам болор деген үмүттө турушат. Бизге технология жагынан кичине аксайбыз. Анан эми айыл жеринде каражаттан ham кичине аксайбыз. Каражат жагы, технология жагы ушул жакына көбүрөөк эме берет да, басым бизге ошол жагы жетишпейт да. Көбүрөөк ушул жагынан аксайбыз. Заказ болуп калган маалдарда кичине кыйналабыз, жанакынтип. Чыдамкайлыкты талап кылат бул. Канча чыдашың керек. Нерв канча отуруп алып майда иште көп эме кыласың мында. Көп нерсеге талап кылат муну. Бул нерсе адамды, мисалы буну баштасаң, башка ишиңди эле унутасың. Кийим тигүүчү цех ачууну көздөп, бир катар долбоорлор жазышкан. Ишке ашып калса, жумуш орундары түзүлмөк дешет. Ошондой эле алдыңкы келечекте Ысык көлдө 2-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына барууну да пландашууда.